Салам достор, кутмандуу күнүңүздөр менен биз сиздерге шоу-бизнес жаатындагы акыркы жаңылыктарды айта кетели. Ырчы Сайкал Садыбакасова менен Максат Давранов ажырашты. Бул тууралуу Сайкалдын апасы Гүлшайыр Садыбакасова турмуш басылмасына билдирди. Анын айтымында экөөнүн чогуу жашабай калганына 1 айдан ашты. 2 жаштын ортосундагы түшүнбөстүктөр ушул жолго алып келди. Бирок азырынча нике күбөлүгү кыркыла элек. Мен Максатты өз баламдай көрөм. Экөө ажырашса дагы достук мамилени сактап калышат. Максаттын ишине ийгилик каалайм. Кудагыйым менен дагы жакшы мамиледе болом, деди Гүлшайыр Садыбакасова. Ал эми Максаттын айтымында Сайкал экөө бири-бирин кыйнабайлы деп ажырашууну чечишкен. Экөө тең бөлөк болууну чечкен менен экөөбүз тең жаман болдук. Сайкалдын чыгармачылыгы токтобойт, уланат, ал өсөт, анын ойлору, максаттары башкача. Анын баары орундалышын каалайм, деди Максат Давранов. Ошондой эле ал көптөн бери берилип келе жаткан суроолорго жооп алдыңыздар. Бул тема ушуну менен бүтүшүн каалайм. Кайра сурабайсыздар деп ойлойм, деп жазды. Бул боюнча Сайкалда үн катып, өздүк баракчасына эч кимдин жашоосуна көз артпа. Анткени ар бир адамдын өзүнө жараша күйүтү бар, деп жазды. Эске салсак, Сайкал менен Максат 2017-жылдын 14-ноябрында үйлөнүү тоюн өткөрүшкөн. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналдан алыстабаңыздар. Биз сиздерге саясий, маданий, спорт жана шоу-бизнес жаңылыктарын жеткирип турганга аракет жасайбыз.